чеснок, пияз көбүрөөк жеңиз. Өзгөчө кыш келип атат, жөтөл, баягы грипп деген вирустар дагы өтө көп келип чыгат. Өзгөчө суук мезгилде мурун агышы, ушул маселелер өтө көп келип чыгат. Ошолордун дагы алдын алыш үчүн бардыгы витамини бар. АБВ, ГДР, ХМТ, бүт ичкертүү сырткаты белгиси бардыгы бар витамин бул не чеснок, пияз болуп эсептелет. Бирок деген айта турган жерим, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, баягы чеснок жегенден кийин оозу жыттанган абалда мешитке келбесин деген хадис бар. Ошого улай мекендештерим, чеснокты жеш керек, витаминдүү, өтө пайдасы көп, бирок башка мусулмандарга зыян бере турган абалда чеснок, пиязды жеп, коомдук общественный нерселерге келе бербегин, башкалар жиркенип калбасын, мусулман ушундай экен да деген түшүнүп калбасын деген мааниде айтылган. Мен айта турган дагы бир маселе, бир жогорку кеңеште жогорку өзүбүздүн чоңдорубуз болуп иштеп жүргөн бир адамдын окуясын айтам. Намаз окушуна себепчи болуп, көптөгөн жакшы иштерге, иш-чараларга себепчи болот. Ушул киши айтат да, мен кантип намаз окуп калдым, кандай неме болдум? Мени бирөө келип айткан жок, мен өзүм таасир алдым башкалардан. Башкалардын кыймыл-аракеттерин көрүп үйрөндүм. Мени бирөө сөз менен үйрөткөн жок, мен өзүм көрүп үйрөндүм. Бир күн намазда турам. Намазда туруп намаз окуп аткан учурумда мурдум агат дейт. Оозума келип жакындап кетет. Мен эми жаңы намаз үйрөнүп атканым өкүмү кандай билбейм. Намазым бузулуп кетпесин деп мурдумду тартпайм. Тартпайм дагы. Оозума да түшүп кетейин деп атат да. Ушундай абалда намазда турам, бирөө келип алдыма келди дагы, менин мурдумду көрүп туруп, мурдумду өзүнүн платочкасы менен тазалап, чөнтөгүнө салып намазды окуп, салам берип эле арканы карабай чыгып кетип калды дейт да. Мен аны таппай калдым, ыраазычылык билдирейин дедим. Анан ошол жерде мага жетти, мусулмандар ушундай болуп атса, чыныгы ислам ушул болуп атса, мен исламдан эч качан кетпеймин, кечпеймин, мен өмүр бою мусулман болуп өлөмүн, ушул динге кызмат кыламын деп, ошондон кийин көптөгөн иш-чараларга, жакшылыктарга себепчи болуп. Дагы бирөөсү айтат, өтө күчтүү бизнесмен. Мен аялбы, кемпирби, кызбы айырмасы жок, ошо тоонун аркасына өткөзүп алып эле 5-7 ар кандай машиналарым бар. Зинаны өтө көп кылчу элем дейт да. Мени дин эле токтотуп калды дейт. Ислам дини келип, бул эртең азабы каттуу болот, Кудайдан коркун деген түшүнүктөр келгенден кийин мен токтолдум дейт да. Болсо мен өмүр бою ошо зина кылып өлүп кетет элем дейт да. Ушундай мисалдарды көптөгөн келтирсек болот. Бирок мекендештерим, мусулман бойдон калышыбыз керек. Таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болушубуз керек. Кышта катуу кар жаайт, анан күн чыгат. Күн чыкканда карлар эрип кетет. Ошол сыяктуу эрип кетпешибиз керек. Бар жоктун үлгү болушубуз керек. Кийген кийимден баштап, гигиена, характеристика жактары бүт бар жоктун үлгү болушубуз керек. Жеп аткан тамагыбыздан баштап, ойдон маселе мекендештер.